Бул эми парламент бул мындай эле көрүнүш негизи. Буга биз эч кандай чындыгын айтсам эч кандай деле көңүл бурган жокмун. Мына кече бул жыйынды фракцияны өткөзгөн, бирок бунда толук адам келген эмес. Ошо биз 3 адамды чыгарып, 3-өбүз да келген эмеспиз. Андан сырткары да бир депутат келген, катышкан жок да бул фракцияга. Бул фракцияны өтө бир чукул тездикте өткөзүптүр. Анан ошол жерде биздин 9 депутат катышып, ал жерде бир депутат өтө каршы болуптур. Эгерде эмне үчүн баарын чакырып ушундайда чечим кылбайбыз депчи. Алар ошондо калгандарына ошо колдоого салып ушундай маселени чечиптир да. Буга чейинки фракциянын ичинде биз кандай бир сүйлөшүүлөрдү кылып, ага чейин биз дагы бир жыйын өткөзгөнбүз. Мына ошол жерде 7 депутат топтолуп, ар кимибиз өзүбүздүн оюбузду айтып, буга чейинки лидер фракция туура эмес кылып атканын айтып, оюн айтып, колдорун коюп берген депутаттар кийин бир экөөсү кайра кандай бир маселе фракциядан чыгарууга колдоо көрсөтүптүр да. Эмнеден, кандай негизде, кандай кылды, аны азырынча биле албай атам да. Сиз фракция лидерин алмаштырып, фракция лидери болмок деген сөздөр бар го. Ушинтип түшүнмөкмүн. Негизи андай менде фракция лидери болоюн деген оюм жок эле. Аны алмаштыралы деген деле азырынча ой жок эле. Негизи мен айтат элем, эгер моралдык жактан же болбосо өзү келечекте өнүгүү фракцияны кармап калыш үчүн Бакыт Эргеш өзү керек болсо өзү ушунча туура эмес чечимдер чыгаргандан кийин өзү деле башка бирөөгө берип мындай тапшырып кетсе, бул жакшыраак болмок эле да. Анан булар эми өзүнүн көлөкөсүнөн коркуп эле ошо алмаштырат окшойт, фракция лидерликти алып коет окшойт деп эле кечээ ушундай бир чукул бир чечимге барды окшойт дейт да. Бизде андай азырынча ой жок эле. Мына эми мындан кийин мен айтат элем, бул эч кандай мыйзамсыз 12 адам биригип, дагы 12 адам биригип бир адамды даже фракциядан чыгара албайт. Мындай мыйзамда жок нерсе. Азыр 3 адамды чыгардык деп атат. Бул мен айтат элем мыйзамсыз. Алдыда дагы турат. Азыр эми мындан кийин биз эми фракция лидерин алмаштыруу боюнча эми ойлоно баштайбыз. Эми өздөрү ушул нерсеге баргандан кийин биз эми значит фракция лидерин алмаштыруу боюнча эми ойлонобуз го деп айтат элем да.